алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу агайым туугандар. Сиздер менен ушундай жагымдуу саамалыкта жүз көрүшүп отурганга абдан кубанычтамын. Бир чети толкунданып турам, анткени алыс жерде, бөтөн элде, бөтөн жерде жүрөбүз. Бүгүнкү Кыргыз Республикасынын, кыргыз элибиздин, кыргыз жерибиздин эгемендүүлүк күнү мен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Чындыгында бул эгемендүү деп айтканыбыз менен бунун мааниси өтө терең. Анткени бул эгемендүүлүккө жетиш үчүн биз тарыхты карай кетсек, канчалаган аракеттер, канчалаган канын жанын берген биздин инсандарыбыз, ата бабаларыбыз өткөн. Ошону ар дайым биз билип жүрүшүбүз керек. Ошол эгемендүүлүк деген сөздү барктап баалай билишибиз керек да. Ошол себептен эң биринчиден баардыгыбызды ынтымакка чакырат элем. Бүгүнкү майрамыбыз кут болсун. Жалпы ушул кыргыз элим келпирик терең ыраазычылык билгизем. Бул жерде бир гана биз эмес, биздин дагы кадырлуу конокторубуз бар. Уруксат берсеңиздер, аларды да аттарын атап тааныштырып кетейин. Бул жерде атайын бизди куттуктап, биздин элчиликтен да чакырдык элек. Тилекке каршы элчибиз келе алган жок. Анын орун басары Бешеналиев Замирбек Эшенкулович бизге конокко келип отурат. Уруксат болсо сизди бияка чакырып алайын. Урматтуу агайым туугандар, бул жерден алыс жакын жерден келген кишилер көп экен. Бизди тааныгандар бар, тааныбагандар бар экен. Биринчиден өзүмдү тааныштырып кетейин. Атым Алтынбек. Ушул Словакия жергесинде уже 2 айдан ашык убакыт болуп калды. Ушул кыргыз диаспорасын түзөбүз деп чуркап ушул кызматта жүрдүк элек, команда чогултуп. Бүгүнкү күндө иш жүрүп атат. 80-90% чечилип калды маселе, Кудай буйрса. Бир гана ушуну каттоодон өткөрүп, юридикалык статус алып алсак эле толук кандуу ишке киргизебиз да. Анан Эшенкулович, бул жерде да бир маселе болуп атат. Көпчүлүк эл жакшы түшүнүп, жакшы ажырата билбейт экен да. Бул диаспора менен элчилик, диаспорага элчиликтин көп ыйгарымдыктарын ыйгарып эле булар чечип берет экен деген түшүнүктө калып атыптыр да. Ошол себептен мен түшүндүрө кетейин дедим эле. Диаспора бул коомдук бирикме. Ушул жакта иштеп жүргөн кыргыздар биригип эле бир уюм түзүп, өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды бири-бирибизге жардам колубузду сунуп, ынтымакта кандайдыр бир маселелерди чечебиз деп эле ушундай түзүлгөн уюм болот да. Ал эми элчилик бул жакта биз чет жакта жүргөндөн кийин биздин бул жакта укугубузду, мамлекеттеги кызыкчылыгыбызды коргогон, жалпак тил менен айтканда бул жактагы апабыз дагы атабыз дагы мына ушул киши десек жаңылбайм. Анткени көпчүлүк маселе ушул жактан чечилет да. Биз болгону ошол жака эл менен элчиликтин ортосунда көпүрө катары эсептесеңиздер болот да. Ошону жакшылап бир түшүндүрүп койсок дедим эле. Анан өзүңүздөр билесиздер, мен өзүм да буга чейин өкмөт жумуштарын иштеп кеткем. Чындыгында өкмөттүн иши абдан көп, көзгө көрүнбөйт. Уруксат болсо мен ушул өзүмдүн атыман, ушул Словакиядагы кыргыздардын мекендештерибиздин атынан сизге ыраазычылык кат тапшырып коеюн дедим эле. Анткени ушул кылып жүргөн кызматыңыздар көп. Бул биздин элчилик жети мамлекеттен ашык, мен билишимче 7 мамлекетке ашык мамлекетти бириктирип бир кызмат кылат. Ал себептен кызматы чындыгында оор, жоопкерчилик өтө чоң. Уруксат болсо мен ошол ыраазычылык катты тапшырып коеюн. Словакияда кыргыз диаспорасынын ыраазычылык каты менен 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнүн 33 жылдыгына карата ушул бирдиктүү тышкы саясатты ишке ашырууда Словакия Республикасында окуп жана эмгектенип жүргөн кыргыз